Көз карандысыз, ачык айкын, бурмалоосуз көрсөтүүлөрдү бир гана Үмүт ТВдан көрүңүздөр. Үмүт ТВ эл кызматында. Саламатсызбы, Акмат мырза, студиябызга куш келиптирсиз. Мына бүгүн биз келген коноктордун бардыгына эле эң алгач бир суроону өрүп жатабыз. Анткени бүткүл коомчулук бүгүн ошол суроого жооп таппай, бир топ адашып турган убагыбыз десем да жаңылышпайм. Өлкөдөгү саясий абал. Өлкөдөгү саясий абал бүгүнкү күндө татаал. Себеп дегенде парламент, жаңы шайланган парламент келген жок. Элдин ошол добуш сатып алуу жана башка наразычылыктардын негизинде парламент бүгүн шайланбай калды десек болот. Экинчиден, президенттин кызматтан кетүүсү, жаңы өкмөттүн түзүлүшү, ушунун бардыгы бүгүнкү биздин экономикалык шарттарды эске алуу менен абал татаал десек болот да. Себеп дегенде бир гана Кыргызстанда эмес, бүткүл дүйнө жүзүндө жана коронавирустун айынан экономикалык кризис болуп атат. Бул мезгилде мисалы эл аралык финанс институттары, күчтүү мамлекеттер, союздаш мамлекеттер бири-бирине жардам берүү менен гана ушул кырдаалдан чыгып атат. Ал эми бүгүнкү прогноздордун айтышы боюнча бул коронавирус 21-жылдагы толук кандуу ошол жылы, анан 22-жылдын жарымына барат деген ар кандай прогноздор айтылып атат. Бул чындыгында бүгүнкү экономикадагы өтө татаал мезгилдин келгени, доллардын биздин сомго болгон өсүшү 84 сомго чыгып кетти. Ал мындан ары токтойт деген дагы Маалымат жок, Маалымат жок. Себеп дегенде мен буга чейин айтып келгенмин, аз дагы айтам. Биздин валютанын, сомдун сакталып келгени бул мигранттардын чоң эмгеги болчу да. Ошол кризистин кесепетинен биздин мигранттардын көпчүлүгү дагы кайтып келишти. Бүгүн ишсиз отурушат, акча которулбай калды. Ошол түздөн түз. Анан экинчиден бүгүн биз Кыргызстанда 80%дан ашык импорт менен жашап калганбыз да. Бул деген сөз биздин экономиканын ички өндүрүшчүлөрдүн аздыгы болуп эсептелет да. Ал эмне себептен муну айтып атам? Баалардын өсүшү түздөн түз ошол чет элден келген импорт товарларды биз долларга сатып алабыз. Ошон үчүн баа дагы өсөт, инфляция да аябай күчтүү жүрүп кетиши мүмкүн. Сомдун кадыр баркы түшкөндөн кийин анын сатып алуу күчүн жогорулатыш үчүн же болбосо доллардын курсун түшүрүшүбүз керек. Ал түшүрүш өтө кыйын. Экинчиден, же болбосо айлык акыны, пенсияны ушуларды 10%, 5% эмес, ошол бүгүнкү кетип аткан баанын өсүшүнө ылайыктап туруп айлыктарды көтөрүшүбүз керек. Ага бизде мүмкүнчүлүк жок экономикада. Ошон үчүн бүгүнкү саясий экономикалык абал өтө татаал десем мен жаңылышпайм. Сизге чейин келген саясатчылар ойлорун ортого салып, ошол мына жакын арада 5-октябрда болгон мамлекеттеги окуяга ар кандай бааларын берип жатат. Бирок көбүнчө ошол 5-октябрь күнү сиз жогоруда айтып кеткендей, коомчулук ошол шайлоого нааразы болуп, калыс болбой калды, добуштар туура эсептелбей калды деген нааразычылыктарын билдирип, шайлоо жокко чыгарылсын деген нааразычылык менен чыгышты эле. Бирок ага карабастан элдер ошол ак үйгө кирип, Садыр Нуркожоевич бүгүнкү күндө ошол президенттин убактылуу милдетин аткаруучу болуп калды. Бул көптөр ар кандай ойлорун айтып жатат. Сиз бүгүн ошол Садыр Нуркожоевичти легитимдүү убактылуу президенттин ордун аткаруучу президент катары кабыл аласызбы же албайсызбы? Биринчиден, мен 10 жылдан бери шайлоого катышканым жок эле. 2010-жылы шайлоого катышкам, ошодон бери катышып эле келем. Ар түрдүү саясий себептерден өзүмө байланыштуу. Мына 2000 кечеки болгон шайлоодо бул саясатчылардын, ошо бийликтин, саясатчылардын элди биз бузуп койгонубузду мен ачык көзүм менен көрдүм. Себеп дегенде бир гана ошол партиялар эмес, бардык партия
дээрлик бардык партия, дээрлик. Ошол бүгүнкү өткөндөрдүн дээрлик көпчүлүгү добуш сатып алуу менен барды. Анан кийин ошол кээ бир партиялар чыгып, өткөн партиялардагы нааразычылыгын билдирбеди. Кээ биркиси 3% алып калган, 4% алып калган, 5% алгандар да нааразычылык билдирди. Бирок мен өз көзүм менен көрдүм. Бардыгы эле ошол добушту сатып алуу бул жалпы кандайдыр бир традицияга айланып калыптыр да. Элдин көйгөйүн, элдин ошол райондун көйгөйү болобу, айылдын көйгөйү болобу, жалпы элдин көйгөйү жөнүндө сөз кылсаң баары колдойт, ошондо көйгөйлөрдүн баардыгы колдойт, ошонун келечекте чечилишине баардыгы үмүт эткени менен, кызыктар болгону менен шайлоо күнү байы дагы, кедейи дагы, колунда жогу дагы, колунда бары дагы ошол добуштарын акчага алмаштырганы бул мен көзүм менен көрдүм. Себеп дегенде мына 10 жыл деген бул чоң айырма экен. 2010 жылы мындай азыраак болгон. Себеп дегенде 2010 жылы чындыгында Кыргызстандын тарыхында кандайдыр бир чыныгы шайлоо болгон десем мен жаңылышпайм. Биз ошол мезгилде оппозиция болсок да ата журт тутуп келген. Ал эми 2020 жылдагы кечээки шайлоодо бул мындай ак парак менен бул жагы кара паракты которуп койгондой сезилди. Ошол 15 жылда ушундай болсо керек деген ойдомун. Себеп деген 15 жылы мен катышканым жок. Ушул нааразычылыктын баардыгы күчөп келип, кечээки 5 октябрда болгон окуя, ал окуядан кийин Садыр Нуркожоевичту Жапаровдун премьер болушу бул легитимдүү түрдө эле болду. Легитимдүү түрдө, себеп дегенде парламент аны шайлады, парламент шайлаш керек. Президент ал мезгилде өзүнүн ыйгарымдуу укугун тапшырган жок эле. Ыйгарымдуу укугун тапшыргандан кийин конституцияга ылайык сөзсүз түрдө же төрагага, жогорку кеңештин эгер төрага аткара албасаң да премьер-министрге жүктөлүш керек. Бул конституциялык норма. Ошол норма менен эле кетти. Ал эми парламенттик шайлоону жылдырып койгон. Мен ага көп юристтер менен да сүйлөштүм. Өзүм дагы ошо мыйзамдарды, конституцияны карап көрдүм. Андай конституцияны конституциялык мыйзам менен өзгөртүп кой деген болбойт да. Ал түздөн түз конституция, түздөн түз күчү бар мыйзам болуп эсептелет, эң жогорку. Ал эми президенттик шайлоонун дайындалышы бул конституцияда мыйзамда каралган эле шарт менен кетип атат. Бирок дагы бир нерсени мен таба албадым. Парламент мисалы 5 жылга шайланат. 5 жыл макул. 5 жыл дегенден кийин ошол азыр узартып койбодубу? Биринчи сессия болгучаң деп. Бирок 6 жылга деген норманы мен көрбөдүм да. Муну дагы юристтер менен мен талкуулап көрдүм, бирок ар юрист ар кандай сөздү жаратат экен. Бул мен ойлойм учуру келет, буга да баа берилет деп ойлойм да. Конституциялык палата бар. Качан бир стабилдүүлүк, тынччылык бардык болгондон кийин аны да учуру келет. Ушул парламенттин 6 жылдан 5 жылдан ашык отурганга укугу бар беле жок беле деген ал дагы юридикалык баа бериле турган учур келет деп ойлойм. Көз карандысыз, ачык айкын, бурмалоосуз көрсөтүүлөрдү бир гана Үмүт ТВдан көрүңүздөр. Үмүт ТВ эл кызматында.